Эгерде сиздин зара бөлүп чыгаруу органдарыңыз тарапта олуттуу көйгөйлөрүңүз бар болсо, бул видео материал сиз үчүн. Айта кетсем, сиз ажатканага тез катташыңыз ыктымал. Табарсыңыз бош болсо эле барышыңыз мүмкүн. Курсактын төмөн тарабында, чатта, сандарда, жамбашта, белде оору белгилери катталышы мүмкүн, эзейип ооруган. Анан дагы зараңыздын түсү мутный болуп, жагымсыз жыттанып, ушундай белгилер катталат. Көп ооруларда ушул зара бөлүп чыгаруу тараптагы. Мунун себеби албетте кайсы бир инфекциялык агент, айрыкча ичеги таякчасы. Албетте дарыгердин сунушу менен антибиотик терапия аласыз, 7 күндүк, 10 күндүк жакшы болуп чыгасыз. Бирок көп убакыт өтпөй эле айрыкча айыл адамдарда оору кайра козголушу мүмкүн. Анатомиялык жактан ошол микроб жугуу мүмкүнчүлүгү жогору болгондон улам. Эгерде кайра козгогондо кайра антибиотик алсаңыз, бул учурда сизге антибиотик жакшы жардам бере албашы мүмкүн. Анткени ичеги таякчасы өзүнүн сыртынан каптап алып, өзүн коргоно турган каптама түзүп алат дагы, ошол антибиотикке туруктуулук көрсөтүп коет жана сиз айыгып кетишиңиз кыйын болот. Мындай учурда албетте элдик медицинага дагы кайрылууга туура келет. Мен сиздерге азыр 2 өсүмдүктүн майын айтам. Аны ичип тура турган болсоңуз, буюрса ичеги таякчасын толугу менен жок кылып, сиздин ушул зара бөлүп чыгаруу органдарыңыз тараптагы оорулардын белгилерин толугу менен жоготсоңуз болот. Биринчиси бул кейгот, билесиздер аны. Анын орусча аталышы тимьян. Ошол тимьянное масло дегенди дарыканадан алып туруп, сатып алып, күнүнө бир жолу бир кашыктан болсо дагы ичип турсаңыз өтө жакшы болот. Анан дагы масло орегано деген бар. Аны дагы дарыканадан тапсаңыз болот. Ушул майды дагы күнүнө 2-3 жолу көбүрөөктөн кейготко караганда ичип турсаңыз, бул дагы өзүнүн пайдалуу касиетин тийгизип, сиздин организмиңизге 2 өсүмдүктө тең ушул микробду жогото турган бир касиет болгондуктан ушул экөөсүн сунуштап атам. Аларды ичип туруу аркылуу ошол микробду жоготосуздар. Кошумча алма уксузун дагы ичип турсаңыздар өтө жакшы болот. Анан дагы күнүнө 2,5 литрден кем эмес суу ичишиңиз керек. Ошол майларды, алма уксузун ичип аткан убакта. Ошондо дарылануу толугу менен эффектисин берет дагы, толугу менен айыгып кетүү мүмкүнчүлүгүңүз жогору болот. Андыктан ушул нерсени аткарып көрүңүздөр.